Күндүн чыгышы менен башталган жол жүрүү мени кайнаткан чак түштү да уланды. Жолоочу аябай суусады. Баштыгындагы суу чаначын алып, суу ичкиси келди. Бирок колу баштыгынан бош чыкты. Суу чаначы жок эле. Атаңдын көрү десе, шашып жөнөп суу чаначымды унутуп коюп турмун. Сууну толтуруп, үстөлдүн үстүнө койбодум беле. Ошол жерде калыптыр деп кобуранды. Суусуз жолун улай албайт. Бирок узун жолду басып өттү. Кайра артына кайта албайт эле. Кантип кайтат артына? Айылда аялы оор абалда ооруп жатат. Ысытмасы аябай жогору эле. Жолдо көргөндөргө суу чаначымды унутуп калыптырмын. Ошон үчүн кете албадым деп жооп береби? Уялбай кантип ушинтип айтат. Аялы көп күндөн бери мындан да 5 бетер кыйналып жаткан. Эмнеси болсо болсун, эртерээк шаарга жетип, бир доктор таап, алып келүүсү керек. Жолдун жарымынан көбүн басып өткөн. Кудай буйруса, күн батканга чейин шаарга кирип барат. Ошентип ойлонуп жолун улантты. Аябай суусап, тили кургап, тамагына жармашты. Бир жактан күндүн ысыгы жүдөтүп, бир жактан суусап, аябай кыйналып жатты. Ичинен кобурана, азыр ушул жерден айылдагыдай бир арык суу агып өтүп, анын жанында чынар терек болсо, суудан тойо ичип, чынар теректин көлөкөсүндө эс алат элем деп ойлоп кетти. Бир дөңсөгө чыгып, айланасына көз чаптырды. Айланасынан суу жана көлөкөлүү эч нерсе таба албады. Бул жерде туруп, бирөөнүн келүүсүн күтсө болбойт эле. Ойлогон оюңдай болбойт, Ахмат. Сен жолуңду улант. Аллахым суу да берет, көлөкө да деп жолун улантты. Көп кыйынчылык менен жолду басып өттү. Бир убакта алыстан куштардын айланып учканын көрдү. Балким мен издеген суу ошол жерде деп, куштар айланган жакка карай бет алды. Божомолдоосу жаңылыш эмес эле. Куштар бир кудуктун үстүндө айланып жатыптыр. Сүйүнгөндөн кудукка карай чуркады. Кудуктун жанына келгенде, кудуктун соолуп баратканын жана бир аз суу калганын көрдү. Кантип кудуктан суу алууну ойлонду. Ал жерде чака да, жип да жок. Кудук анчалык чуңкур эместей. Ал жак бул жагын кармап түшсө болот. Дароо кудукка түшүп, тойгончо суу ичти. Эми шаарга жеткенге чейин суусабайт. Кудуктан чыкканда бир иттин айланып жүргөнүн көрдү. Суусаганынан тили бир карыш болуп, сыртка чыгып калыптыр. Байкуш ит айласыздан кудуктун айланасындагы нымдуу жерлерди жалап жатты. Жолоочунун итке аябай боору ооруп, бул ит да мага окшоп аябай суусаптыр. Ага суу алып берейин деп, кайра кудукка түштү. Бут кийимине суу толтурду. Бирок бут кийимин сыртка кантип чыгарат? Колу менен чыгара албайт. Себеби ал жак бул жакты кармап чыгуусу керек. Бут кийимин оозуна тиштеп сыртка чыкты. Суусаган иттин суусундугу канганга чейин ушинтип кайталады. Сууга тойгон ит рахмат айткан сыяктуу үргөн бойдон ал жерден алыстап кетти. Жолоочу да кудуктун жанындагы дарактын көлөкөсүндө бир аз эс алып, кайра жолун улантты. Алла жолоочунун бул жакшылыгына аябай ыраазы болуп, анын күнөөлөрүн кечирип, өлгөндөн кийин аны бейишине киргизди. Окуядан алынган пайдалар. Биринчи, жаныбарларда аяоо жана аларга боор ооруу жакшы адат. Биз бардык жаныбарларга жакшы мамиле жасасак, аларды жараткан жана алардын ээси Алла да бизге боор ооруп, мээримин төгөт. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мээримсиз болгонго Алла да мээримсиз болот деп айтып кеткен. Бул аңгемеде жаныбарларга жасаган жакшылыктардан ыраазы болгон Алла жакшылык кылган адамга ашыгы менен сыйлык бергендиги айтылат. Ошон үчүн кыла турган жакшылыгыбызды эч качан кичине көрүп же кечиктирбешибиз керек. Бактылуулугубуз кыла турган ишибизге жараша болоорун унутпайлы. Экинчи, жакшылык кылуу кээде оор жана азаптуу болот. Бул оор жана азапка чыдашыбыз керек. Жакшылык кылуудан эч качан качпайлы. Үчүнчү, бир жаныбарга кылынган жакшылыктын натыйжасы ушундай чоң болсо, жаныбарлардан да жогору болгон адам баласына кылынган жакшылыгыбыздын натыйжасы андан да чоң болот. Ошон үчүн жакшылык кылууну адатка айлантууга аракет кылалы. Бул баян пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып берген окуялар китебинен алынды.
Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Экро Медиа каналыбызга катталыңыздар.